дагы өркүндөй берсин демекчимин. Кыздар командасы, балдар командасы келип отурат. Бүгүн ушул баардыгыбыз чапатырмак ушул жашнакай оюнду чоң ийгиликте өткөрүп алайлы. Баардыгыбызга ийгилик алайлы. Бұл айыл басшысы Майнас Сейт Нұрақұлов. Оқушылар, ижакайлар, қош келіпсіздер біздің Бақиян айдында Режинал Сейтбек атындағы орта мектебіне. Мына бүгінгі күні сырға башында тұрып, Нисан ағай ұйыштырып жатқан екен. Атакәлди Болотбек Ауысбековичтің жақын елесіне арналған турнирде турнирге келіп өзіміздерді жақсы жағынан көрсеттік, күштеулі қылыпсын демекшімін. Жалып тұрген ағайлар ежекелер ішіңіздерді игілік, дайыма осындай ынтымаққа шақырып, оқушыларды ойнатып жүре беріңіздер. Дағы бір жолы күштеулер деймізді. Азыркы құттықтауды мемлекеттік оқытайларды ағайлар, өзекілер, жана оқушылар бүгін ушул ынтымак ойын экен. Ынтымак оюнда биздин айылыбызда айыл өкмөтү болуп кеткен Аталыкелди Болотбек агабыздын жардам элесине арналган турнир өтүп жатат. Ушул турнирге келипсиздер. Ушундай оюндар көп боло берсин. Ар дайым элибизде тынччылык болсун, жакшы ийгиликтер көп боло берсин. Окуучуларга дагы спортчулар жеңип кайта турган кубокторду умут этиңиздер. Сиздерге кааларым жакшы ийгиликтер. Айыл басшысының жана мектеп директоры жаматына ыраазычылык. Ушул бүгүнкү Болотбек байкебиздин элесине арнап жакшы турнир өткүзүп берип атат. Ошонусуна ыраазычылык билдирип, окуучуларга айтып кетебиз. Ар бир ушундай турнирге келгенде бул өткүзүп аткан элесине өткүзүп аткан кишилер менен таанышып, тарых катар кабыл алып кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Маалымат алып, сурашып, ынтымак үчүн бир гана оюн эмес, бул жерде ар бир айылдын өзүбүздүн өткүзүп аткан инсандардын кичине да болсо тарыхы менен таанышып кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Күчтүүгүлөр утуп берсин. Рахмат. Jashoo sonun nesini, kurbaji
Top kaça? 9-5 gene. Hey, son. Жеңемдер кызматта. Бактар болсо келген конокторго тамак даярдап атат. Бул болсо Бакыянын Достор, салам. Бүгүн волейбол болуп атат. Анан мен ушул биздин Бакыян айылынын намысын коргоп аткан кыздар командасынын ата-энелерине бир ыраазычылык билдирип койгум келип атат. Себеп дегенде ошол адамдар ушул кыздарга көбүрөөк инвестиция кылса, биздин айылдын намысын дагы да ушул кыздарыбыз коргоп, буйруза дагы да көп жеңиштерге жетишет деген ойдобуз. Анан ушу мен алдымда ушул биздин намысты коргоп аткан мыкты кыздар турат. Өзүңөрдү тааныштырып келгиле. Тукумбаева Айгерим. Абсатарова Аклай. Аракеева Роза. Турсупекова Яна. Кыздар иши ийгилик буйруза. Мыкты жетишкендиктерди каалайбыз. Даярданганыңарга канча убакыт болду? Октябрдан баштап даярданып атат. Октябрдан, Октябрдан баштап даярданышып, жакшы жетишкендик болуп тур. Мен силердин чапканыңарды көрдүм, оюндарыңарды көрдүм. Буйруза жалпы Бакыян айылынын балким мыкты атуулдары болсо, ушул кыздарга инвестиция кылалы, форма алып бериш керек. Ар жактарга чыгат, ал учурларда бирке колдоо көрсөтөлү. Айтор, ушул кыздар буйруза азыр канчанчы класстар? 9-10 класс экен. Дагы 1 жыл убакыт бар. Ушул Бакыяндын намысын дагы да көп коргойт деген ойдобуз. Келе бир эки сөз болсун. Ата-энеңерге ыраазычылык билдирип койсоңор болот. Агайыңарга ыраазычылык билдирип койсоңор болот. Агайыбызга чоң ыраазычылыктарды айтабыз. Мисалы ушуга чейин мурда жылдары бирдей жолу чыккан эмеспиз да, башка жактарды көрүп, ушу инсан агай келгенден баштап, ушу быйыл чыгып башка жактарды көрүп, ушундай оюндарды көрүп атабыз. Рахмат айтабыз, бизди колдоп аткан сиздерге рахмат, ушинтип оюндарды өткүзүп берип атканыңыздар үчүн, бизди колдоп, буюрса жакшы результат көрсөтөбүз. Ийгилик. Бизге аябай колдоо аябай жакшы, негизи айтканда. Анан кийин бизди колдоп, бизди түшүнүп, ата-энебизге да аябай рахмат. Анткени баары бир эми ата-эне деген тынчсыз. Анан кийин ошондой эле биз мектепке дагы агайга дагы ыраазычылык айтабыз. Биздин ошондой эле агайга чоң рахмат. Көптөн бери чыкпай, ушул жыл эле чыгып, быйыл эле чыгып результат көрсөтүп, буюрса Бакыянын намысын коргойбуз деп жүрөм. Азаматсыңар. Сон достор, ийгилик болсун. Баарыңарга Бакыян айылынан салам. Жеңиштерди каалайбыз буюрса. Удачи, буйруза.
Могу кыздардын жеңгендери биринчи орун болот. Финал болоюндап калды буюрса. Азыр мындан кийин балдардын оюну болот. Анан кийин сыйлоо болот окшойт. Буюрса сыйлоо азыр эми оюнда атат буюрса. Мына финалдар жактан эмелер тизилип кыздардыкын жыйынтыктап коелу иншалла. Волейбол боюнча турнирде мыкты оюн көрсөтүп, биринчи орунду ээлегендиги үчүн Сызлабыр айылынын Манас мектеби. Bundan da çok yetişkinliklerine geçişimiz var. Kırgız'ın yeleği Агай рахмат буюрса. Чоң жетишкендер сонун болду. Сиздерге рахмат. Сиздерге рахмат. Аябай командаңыз менен келип мындай өзгөчө эмоция тартып атасыздар. Ийгилик буюрса. Мош. Спортчулар, баарыңарга чоң рахмат. Мына бүгүн Атагелдиев Болотбек атанын ошол эскерүү катары ушул турнир уюштурдук. Анан баарыңарга бүгүн келип берип, сонун оюн көрсөтүп бергениңер үчүн чоң рахмат. Мындан да чоң жетишкендиктерди каалайм. Ар бириңердин оюнуңарды ушул жерде көп болдум. Өтө сонун экен. Буюрса Кыргызстандын желегин эл аралык деңгээлде желбиреткен мыкты спортчулар чыксын араңарда. Буюрса биз ниет кылып атабыз жыл сайын ушул учурда ушул атабыздын турнирин уюштуруп, бул эң негизги максат ушул жаштарды сергек жашоо образына чакыруу, жаштар арасында мына достукту, биримдикти чоңдоо. Анан агайларга чоң рахмат сиздерге. Анткени ушул сиздердин эмгегиңиздер аябай бул жерде чоң. Бардык катышуучуларга, ушул балдардын ата-энелерине рахмат. Буюрса алдыда мыкты жетишкендиктерди каалайм. Анан биз бул жака биздин Айтматов райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин биринчи орун басары Тилбек Сатыбалдиевич өзү келип атат. Жаштарды колдоп, көп жылдан бери ушул бизди жаштар өнүксүн, спорт өнүксүн деп жүргөн агаларыбызды азыр бир байкеге сөз берели келиңиздер. Assalamu alaikum урматтуу биздин Айтматов районунун эң мыкты, активдүү, патриот жаштары. Неге мынтип айтып атам? Азыркы күндө ар бир жашыбыз мисалы спортко же башка бир иш-чараларга мындай кайдыгер карап жүргөн заманда ушундай учурда баягы өзүңөрдүн активдүүлүгүн көрсөтүп, ушундай оюндарга катышып, баягы өзүңөрдүн жакшы жагыңарды көрсөтүп аткан бул мамлекет үчүн да абдан бир жакшы көрүнүш да. Анан бүгүнкү ушул оюн жакшы өтүптүр. Уткан командаларга ийгилик каалайм баарына. Утулган командалар болсо баарыңарга дагы мыкты даярдыктарды көрүп, эмкисинде жеңишти каалайм баарыңарга. Анан мен эмнени айтып кетким келет? Бүгүнкү күндө спорт дагы бул бир өзүнчө кесип болду да. Мына бүгүнкү азыр Инстаграмга кирип эле карасаңар, Кыргызстандын биринчилиги өтүп атат күрөш боюнча. Ошол жерде Ак Жол, Жоламан деген балдар, Жоламан күрөшкөн жок, Ак Жол дагы башка биздин таластан 3 спортсменибиз күрөшүп атат. Алардын баардыгы ошол биринчи орунду багындырып атат да. Мындайча айтканда, мына айрыкча ушул спорт тармагындагы балдар Кыргызстандын ичиндеги активдүү жаштардын номер айдын балдары да. Мисалы ошол эле эң эле күрөшүп бир питте жүргөн балдардын сөзү, кадыры мындайча айтканда даже мамлекеттик кызматкерлерден өйдө турат да. Ошондуктан спорт бул не только баягы дене машыктырып эле койбостон, бул силер үчүн дагы бир жашооңордо көп жеңилдиктерди, көп артыкчылыктарды алып келет да. Мен силерди дагы чакырып кетем, дайыма ушундай активдүү болуп, спортко дайыма кызыгып, катышып, жаңы ийгиликтерди багындырып, өзүңөр үчүн да жаңы нерселерди ачып, чет өлкөлөрдү кыдырып,
өзүңөр үчүн бир үй бүлөңөр үчүн жакшы нерселерди тынбай эмгектин артында алып келет деген чоң терең ишенимдемин да. Анан биз дайым ушул спортчуларды колдоп айтып келебиз. Спорт бул адам баягы бар эле ден соолугун чыңдап койбостон бул адамды бир тырышчактыкка ар кандай бир баягы жашоодо турмушта бир аз чоңойгондо көрөсүңөр. Бир кыйынчылыктар болот да, турмуштун бир сыноолору болот да. Спорт менен жашаган адам андай нерселерге сынбайт да. Анан экинчи бул жашоодо мындай адамды бир активдүүлүккө алып келип дененин баягы жакшы түзүлүшү менен адам иштегиси келип же башка бир эме болуп баягы адамдын настроениясы көтөрүлүп бул дагы бир экинчи эшикти ачат да. Бул баягы бир ийгиликке жетүүнүн баштапкы ачкычы болот десем да болот да. Ошондуктан дайыма ушул ийгиликке кадам таштап, аракет жасап, бири бириңер менен ынтымактуу болуп, айыл арасында достуктарыңарды бекемдеп, тааныштыгыңар күчөп, ушул талас элибиздин баягы буга чейин сактап келген намыстын мындан ары силер мен ишенем, татыктуу деңгээлде алып көрсөтүп, мамлекет не только талас эле эмес, мамлекетибизди бир чоң бир дүйнөгө таныткан жаштардан болосуңар деп. Анан баарыңарга ийгилик, биздин эшик силер үчүн дайым ачык. Бизден мисалы ушул райондук администрациядан же айыл өкмөттөрдөн колдоо керек болсо, мына сыргак агаңар менен же болбосо өзүңөр деле келсеңер, түз келсеңер, биз силерди кабыл алып, жардам бергенге дайым даярбыз. Кыздар, саламатсыңарбы дагы бир жолу. Эртең менен баарысына түгөл ачылыш аземинде турат элек, эми башталган нерсе бүтөт экен, аягына келип жетти. Күчтүүлөр утту. Бираз неме утулгандар кейигеле оюн деген неме болот, жылып турат. Бирде утуласыңар, бирде утасыңар. Анан утгандарга ийгилик, утулгандарга да ийгилик. Бул акелериңер айткандай эң башкысы ден соолукта болуп, спортту таштабай, спорт менен заниматься этип, чыгып өзүңөрдү кайерде болсо да алдыга сүйрөп жүргөн жаштардан болгула. Окууңарга ийгилик, иштегендердин ишине ийгилик. Бул мектеп жамаатына чоң рахмат. Иксан ошондой деңгээлде өттү. Эч травма неме жок, тынч, оюн жакшы болду, жакшы өттү. Анан аман эсен бардыңар үйүңөргө, аман эсен жетип алгыла. Сыйлыктар каршы коюлат. Грамота Ишинал Сетбек атындагы орто мектеп, Бакыян айылынын Ишинал Сетбек атындагы орто мектебинде Атакелдиев Болотбек Аласбековичтин жаркын элесине арналган Айтматов районунун орто мектебинин окуучулары арасында өткөрүлгөн волейбол боюнча турнирде мыкты оюн көрсөтүп 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Акжар айылынын Калыбаев мектеби сыйлаган. Грамота менен Айтматов район орто мектептеринин окуучулары арасында өткөрүлгөн волейбол боюнча турнирде мыкты оюн көрсөткөн 2-чи орунду алгандыгы үчүн топ мектеби Шекер айыл Айтматов Достор, ийгилик. Мындан да чоң жетишкендерге
ушул атабыздын жаркын элесине арналган турнирде биринчи орунду алгандыгы үчүн мынакей Айтматов районунун орто мектептеринин окуучулары арасында өткөрүлгөн волейбол боюнча турнирде мыктуу оюн көрсөтүп биринчи орунду ээлегендиги үчүн Жеңижок орто мектебинин агайына кубок тапшырып койсо ар бириңиздер барыңыздар лебирде ар бирinde 1000 сомдон бар суу ичип коңуздар агай командалар. салам мынакей жеңиштин даамы бүгүн буюрса Жеңижок орто мектебинин окуучулары биздин атабызга арналган турнирде биринчи орунду алып кубокду алып атат, агай менен чогуу турат. Келе эмоция көрсөтүп койгула жигиттер. Агайдын эмгеги буюрса мындан да жетишпек. Бүгүнкү оюнда өздөрүнүн эмгегин арнап ушу Бакыянын намысын коргоп аткан уул кыздарга мен бир рахмат билдирип коюп атам. Силерге ийгилик буюрса мындан да чоң жетишкендиктерди каалайм. Мен оюнуңарды көрдүм, аябай кутулуума толду. Буюрса менин досторум арасынан дагы ушул кыздарды Бакыянын намысын коргоп аткан мынакей агай ушул немени кыздарды тарбиялап алып чыгып атат. Мына буюрса бүгүн мындай силер утпай калдым же башка деп капа болбогула. Буюрса могу аз да болсо көп көрүп булар дагы чемпион болсун, бүтүрүүчүлөр буюрса ошо ийгилик силерге дагы мен атыма суу ичип болдуңар.